Анан мен деле деле негизинен иним Акберк экөөбүз деле чогулчубуз ошол кездерде. Анан ал ишендириш үчүн бизге дагы Садыр Жапаров менен чогуу бирге сүрөткө түшкөндөрүн ал кандайча чогуу түшүп калганын, ал Венгрияга посол болом деп жанагы Коңурбай Гүлбарчын экөөнү жолуктуруп ошол иштердин баардыгын ишке ашырып аткан Коңурбай Гүлбарчын мына мен деле акчаларымды ушул жака жумшап атам. Азыр какой-то bir часть бердим, $56,000 тоолушундай бериптир. Анан мен деген ушинтип местамды алып атам, Венгрия посольство деп дипаспорту бар болчу да ошол кезде. Көрсөткөн бизге. Анан Садыр Жапаров менен отурган сүрөтү дагы анан биз деле ойлодук, жакшы эле адамдар экен анда жогорку жактарда мамилелери болсо чын эле окшойт деп. Андан мурун дагы Коңурбай Гүлбарчында бир топ чиновниктердин аттарын деп ушинтип өзүн каяка барбасак да буну хан Шам генерал деп тосуп алышчу да. Биринчи жолу биздин сапарга чыкканыбыз бул Шахта Жыргаланга чыктык. Ошондо Шахта Жыргаланга барган себеби тиги ошол жака Сабыр Жапаров келет экен. Мен ошо Сабыр Жапаровго ушу белегим бар эле, ошо жана 20-30% чечип берсин деп Жумагулов Басылбек, Совет, Коңурбаева Гүлбарчын болуп төртөөбүз Lexus үлгүсүндөгү машинени мен өзүм айдап бардым ошол жака. Мени как водитель катары эметип, суранып, мен ошол жака барып, ошол жакта Бегайым деген эже менен тааныштырып, ушул Бегай эже Садыр Нуркожоевдун бир тууган эжекеси деп бизге тааныштырган. Кишилерди аңдып жүрдүк. Ошол Караколдун кайсы бир айылында унутуп атам, СМБнын чистильщиги деп бир абышкага апарды. Көзү страшный экен, ушундай бул СМБнын киллери болчу, кишилерди өлтүрөт, андай мындай деп. Сени Садыр Нуркожоев өзү ошол жактан видеодон көрүптүр, жакшы бала экен деп атат. Сага деген машина алып берип, сени өзүнүн командасына кошкон атат, үй алып берген атат.